Мындан 20 жыл мурда какырап жаткан дөңсө жерлерди өздөштүрүүнү максат кылып, Кадамжай районунун эли жаңы жер Пүлгөн долбоорун түзүшөт. Жаңы жердин жалпы аянты 320 гектар. Алгач элеттиктер долбоордун ишке ашышына ишенбей, какыраган талаага суу алып чыгуу кыйын экенин айтып, баш тарткан жашоочулар да кездешкен. Эми мынтип 20 жыл аралыгында көксөгөн тилектери ишке ашып, 600дөн ашуун кожолук жер алып, дыйканчылык, багбанчылык кылышып, үй бүлөлүк кирешесин толуктап келет. Ушул малинанын бактын эсебинен уул үйлөп, кыз чыгарып, орекинде үйлөрдү салып, балдарыбызды бөлүп чыгарып атабыз. Адыраган жерди ушундай баг-дарак айлантырып алганыбыз өзүбүзгө дагы кубаныч болуп атат. Элдин демилгеси менен башталган долбоорго жалпысынан 2500 адам катышкан. Жаңы жер аймагына бир гана сууга суу тартылбастан 3 километрге жакын жол каттамы да пайда болду. Акырындык менен эл отурукташып, түзүлгөн долбоордун алкагында айыл элине электр жарыгы тартылып, атайын мамычалар орнотулуп, жарыктандыруулар коюлган. 4 километрден ашуун жогору чыңалдуу аба чубалгыларын тарттык. Жана эки кубаттуулугу 250 ква болгон эки трансформатордук көмөкчөрдөн койдук. Андан сырткары 2,5 километр 0,4 киловольт аба чубалгыларын тарттык. Азыр бул биринчи этап менен. Азыр экинчи этап башталды. Буюрса азыр даярдоо иштери жүрүп жатат. Анан 1,5 километр 0,4 аба чубалгыларын тартабыз деп ниет кылтабыз. Пүлгөн элин бул демилгени баштоого түрткөн жагдай 2000 жылдардагы экономикалык каатчылык болгон. Себеби ошол жылдары Кадамжай районундагы ири өндүрүш ишканаларынын иши кескин солгундап, жумуш орундары кыскарып, элдин басымдуу бөлүгү ишсиз калган. Ички сырткы миграция курчаган, айласы кеткен жергиликтүүлөр биригип суу тартууга белсенишкен. Биздин биринчи долбоор бул 2000-жылы баштаганбыз. Бул Пүлгөн жаңы жер долбоору. Ал жерде 301 гектар аянтты сугарды, сугат жерге айландырдык. Тоолорду ал дагы ошол чегарага жакын, Өзбекстан менен чегарага жакын жер болчу. Азыр бүгүнкү күндө 600 үй бүлө ошо жерден өздөрүнүн жер үлүштөрүн алып, салым кошкон адамдар жер үлүштөрүн алып, толук кандуу жашоого шарт түзүп берет атабыз. Бүгүнкү күндө мына көрсөңүздөр, жолду дагы, суусу дагы, электричествосуна жеткирип берип атабыз. Жергиликтүү тургундар Пүлгөн жаңы жер долбоорун ийгиликтүү аяктаган соң Алга Кадам коомдук бирикмесин түзүшөт. Долбоордун жүрүшүндө 4200 гектар жер өздөштүрүлүп, 7200 жаранга берилет. Буга чейинки аткарылган долбоорго мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбой, элеттиктер өз күчтөрү менен жасашкан. Эми мынтип жаңы түзүлгөн долбоорго өлкө башчысы көңүл буруп, 1 миллиард сом акча каражаты бөлүндү. Тоолорду сууду чыгарып, жарандарыбызга келечек түзүп берели деген демилге менен чыкканбыз. 50% мамлекет жасап берет, ушул каналды 50%ын өзүбүздүн күчүбүз менен жасайбыз деп. Ошондо 50% узундугу божомолдо 30 километр болуп атат. Ошондон 12 километрини, бирок оор жагы 12 километр мамлекетке коюп атабыз. Ол милдеттенме алышты. Бирок ал жерде ичинде 4,5 километр туннелдер бар. Чоң кыркатоолорду кесип кирип өтө турган. Учурда канал куруу иштери кызуу жүрүп, тоо таштар жардырылып, адырлар тегизделип жатат. Негизинен район эли багбанчылык менен алектенет. Атап айтканда Шабдалы, Гилас, Малинанын мекени десек да жаңылышпайбыз. Мына ушундай магистралдык каналдын курулуусу менен келечекте шаарга жакын жерде дагы бир айыл түптөлүүсү күтүлүүдө. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.